Сүрөлөрдүн сырлары. Биринчи. Фатиха сүрөсү. Ким бул сүрөнү дайыма окуп жүрсө, Аллах Таала аны бул дүйнөдөгү жана акыреттеги бардык аруу тилектерине жеткирип, ар кандай балелерден сактайт. Бул сүрөнү кагазга жазып, аны сууга езип, суу менен кошо ооруп жаткан адамга ичирсе, ал Аллахтын уруксаты менен шипа табат. Экинчи. Бакара сүрөсү. Аллах Таала бул сүрөнү дайыма окуп жүргөн адамды ар кандай сыйкырлардан өзү сактайт. Үчүнчү. Али Имран сүрөсү. Бул сүрөнү 3 жолу окуган адам элге болгон карыздарынан кутулуп, күтүлбөгөн жактардан көп мал-мүлккө ээ болот. Төртүнчү. Ниса сүрөсү. Бул сүрөнү окуган жубайлар ар дайым ынтымакта жашашат. Бешинчи. Маида сүрөсү. Бул сүрөнү 40 жолу окуган адамдын ырыскысы көбөйөт. Алтынчы. Анам сүрөсү. Бул сүрөнү 41 жолу окуган адамдын бүтпөй жаткан иштери ийгиликтүү бүтөт. Жетинчи. Араф сүрөсү. Бул сүрөнү дайыма окуп жүргөн адам акыреттеги азаптан алыс болот. Сегизинчи. Анфал сүрөсү. Бул сүрөнү 7 жолу окуган адам зындан түрмөдөн оолак болот. Тогузунчу. Тобо сүрөсү. Бул сүрөнү 17 жолу окуган адам эмнеге муктаж болсо, ошого жетет. Онунчу. Юнус сүрөсү. Кимде ким бул сүрөнү 21 жолу окуса, Аллах Таала аны душмандарынын жамандыгынан алыс кылат. 11. Худ сүрөсү. Ким бул сүрөнү 3 жолу окуса, муктаждыгы камсыздалып, деңизге же сууга чөгүп кетүү сыяктуу кырсыктардан алыс болот. 12. Юсуф сүрөсү. Бул сүрөнү окуган адам сагынып күткөнүнө жетет. Бардык жандуу жансыздардын көзүнө жылуу көрүнөт. 13. Рад сүрөсү. Аллах Таала бул сүрөнү окуган адамдын балдарын жин-перилердин жамандыгынан сактайт. 14. Ибрахим сүрөсү. Ким бул сүрөнү 7 жолу окуса, Аллах Таала аны душманына үстөм кылат. Ошондой эле ата-энесин андан ыраазы кылат. 15. Хижр сүрөсү. Бул сүрөнү 3 жолу окуган адамдын кирешесине Аллах Таала берекесин ыролойт. 16. Нахл сүрөсү. Бул сүрөнү 100 жолу окуган адам душманын жеңет. 17. Исра сүрөсү. Бул сүрөнү 7 жолу окуган адам кара ниет адамдардын кызганычынан, ушакчылардын жамандыктарынан алыс болот. 18. Ках сүрөсү. Ким бул сүрөнү жума күндүн түнү 1 жолу окуса, келерки жумага чейин боло турган кыйынчылыктары жөнгө салынат. 19. Мариям сүрөсү. Кимде ким бул сүрөнү 41 жолу окуса, Аллах Таала ага бардар турмуш ыролойт. 20. Тоха сүрөсү. Кимде ким бул сүрөнү 21 жолу кызына окуса, кызынын бактысы ачылат. 21. Сүрө. Анбия сүрөсү. Бул сүрөнү 70 жолу окуган адам күтүүсүздөн боло турган коркунучтардан оолак болот. 22. Хадж сүрөсү. Кимде ким бул сүрөнү дайыма окуп жүрсө, кыямат коркунучунан алыс болот. 23. Муминун сүрөсү. Ким дайыма Муминун сүрөсүн окуп жүрсө, Аллах Таала ага чын жүрөктөн тоба кылганды насип кылат. 24. Нур сүрөсү. Ким бул сүрөнү дайыма окуп жүрсө, Аллах Таала анын жүрөгүндөгү иманын дайыма бекем кылат. 25. Фуркан сүрөсү. Бул сүрөнү 7 жолу окуган адамды Аллах Таала кас душмандын жамандыгынан өзү сактайт. 26. Шуара сүрөсү. Кимде ким бул сүрөнү 7 жолу окуса, Аллах Таала ага өзүнө тактап айтканда Аллахка болгон аруу сүйүү сезимин ыролойт. 27. Намл сүрөсү. Аллах Таала бул сүрөнү дайыма окуп жүргөн адамды бардык жамандыктардан өзү сактайт. 28. Касас сүрөсү. Ким бул сүрөнү 7 жолу окуса, Аллах Таала аны чоң кырсыктардан сактап, душмандардын жамандыгынан алыс кылат. 29. Анкабут сүрөсү. Кимде ким бул сүрөнү кагазга жазып, ошол кагазды сууга езип, суу менен кошо ичсе, Аллах Тааланын уруксаты менен
ал адам унутчаактык оорусунан арылып шифа табат. 30. Рум сүрөсү. Бул сүрөнү бир жолу окуган адам бардык душмандарын жеңип чыгат. 31. Лухман сүрөсү. Ким бул сүрөнү 7 жолу окуса, бардык ооруларынан айыгып шифа табат. 32. Сажда сүрөсү. Ким бул сүрөнү кагазга жазып, аны бир идиштин ичине салып, үйгө коюп койсо, ал үйдөн Аллах Тааланын кудурети менен өрт чыкпайт. 30. Ахсап сүрөсү. Ким бул сүрөнү күн сайын 7 жолу окуса, бардык иштери оңой жөнгө салынат. Ошондой эле, эгерде ал адам соода менен алектенсе, соодасы берекелүү болот. 34. Саба сүрөсү. Ким бул сүрөнү 70 жолу окуса, чоңдордун алдында чечилишин күткөн иштери чечилип, жөнгө салынат. 35. Фатир сүрөсү. Ким бул сүрөнү дайыма окуп жүрсө, ага жин шайтандар эч качан тие албайт. 36. Ясин сүрөсү. Ким бул сүрөнү 70 жолу окуса, бардык муктаждыктары камсыз болот. 37. Саффат сүрөсү. Ким бул сүрөнү 7 жолу окуса, Аллах Таала аны жин шайтандардын жамандыгынан алыс кылат. Ошондой эле адал жолдон таап жаткан кирешесине берекесин ыролойт. 38. Саат сүрөсү. Бул сүрөнү дайыма окуп жүргөн адамды Аллах Таала бардык душмандарынан коргойт. 39. Зумар сүрөсү. Ким бул сүрөнү ар дайым окуп жүрсө, ал адам Аллах Тааланын алдында кадыр барктуу адам болот. 40. Мумин сүрөсү. Ким бул сүрөнү 7 жолу окуса, Аллах Таала анын тилегин кабыл кылат. 41. Фуссилат сүрөсү. Бул сүрөнү окуган адам уурулардан алыс болот. 42. Шуро сүрөсү. Ким бул сүрөнү 33 жолу окуса, Аллах Таала аны душмандардан сактайт. 43. Зухруф сүрөсү. Ким бул сүрөнү дайыма окуп жүрсө, жин шайтандардын азгырыктарынан алыс болот. 44. Духан сүрөсү. Ким бул сүрөнү ар дайым окуп жүрсө, эл аны дайыма кадырлап сыйлап алат. 45. Жасия сүрөсү. Ким бул сүрөнү 40 жолу окуса, сапарга чыкканында сапары жеңил болот. 46. Ахкаф сүрөсү. Ким бул сүрөнү жазып, аны сандыктын ичине койсо, Аллах Таала аны ар кандай апат балелерден оолак кылат. 47. Мухаммад сүрөсү. Согуш учурунда бул сүрөнү 41 жолу окуган адам кол башчы жеңишке жетет. 47. Мухаммад сүрөсү. Согуш учурунда бул сүрөнү 41 жолу окуган кол башчы жеңишке жетет. 48. Фатх сүрөсү. Ким бул сүрөнү 41 жолу окуса, Аллах Таала анын ишин жөнгө салат. 49. Хужурат сүрөсү. Ким бул сүрөнү 7 жолу окуса, Аллах Таала ага чың ден соолук берет. 50. Каф сүрөсү. Ким бул сүрөнү жума күндүн түнү 3 жолу окуса, жубайы боюнда болсо, аман эсен көз жарат. 51. Зарият сүрөсү. Ким бул сүрөнү ачарчылык мезгилде 70 жолу окуса, Аллах Таала ачарчылыктан аман алып чыгып, бардар турмуш ыролойт. 52. Тур сүрөсү. Ким бул сүрөнү ооруп жаткан адамга окуса, ал Аллахтын уруксаты менен шифа табат. 53. Najm сүрөсү. Бул сүрөнү ким 21 жолу окуса, көптөн бери тилеп жүргөн тилеги орундалат. 54. Камар сүрөсү. Бул сүрөнү окуган адам коркуп жүргөн нерселеринен аман болот. 55. Рахман сүрөсү. Бул сүрөнү окуган адам жин шайтандардын жамандыгынан алыс болот. 56. Вакыя сүрөсү. Ким бул сүрөнү окуса, көп мал мүлккө ээ болуп, бай болот. 57. Хадид сүрөсү. Ким бул сүрөнү 70 жолу окуса, ар бир иши жеңил болот. 58. Мужадала сүрөсү. Ким бул сүрөнү бир уч топуракка окуп, аны душманын көздөй чачып жиберсе, жеңишке жетет. 59. Хашир сүрөсү. Ким бул сүрөнү кандайдыр бир муктаждыгы үчүн окуса, ошол муктаждыгы камсыз болот. 60. Мумтахина сүрөсү. Бул сүрөнү дайыма окуп жүргөн адам жүрөгүндөгү жашыруун мунафыктыктын кирлеринен, эки жүздүүлүктөн арылат. 61. Саф сүрөсү.
Kimde-kim bul süreni 3 jolu okusa, düşmanların jengip çıgat. 62. Cuma suresi. Kimde-kim bul süreni jubayların ortasındağı ıntımagı üçün okusa, Allah'tın ruhsatı menen bul arı tilek orundalat. 63. Munafikun suresi. Kim bul süreni 100 jolu okusa, Allah Taala anın jaşırın saqtab жүрген nersesin özü saqtayt. 64. Tagabun suresi. Bul süreni kim 7 jolu okusa, ayal kişinin ar kanday jamandıklarından alыс bolat. Oşonday ele al adamdın ar bir işin iyigilik koştup jiret. 65. Talak suresi. Kim bul süreni 7 jolu okusa, körü albagan adamdardın u tilinen, uşakçılardın öýdö temen sözlerinden alыс bolat. 66. Tahrim suresi. Bul süreni jubayların ıntımagı üçün okuyan adam maksatına jetet. 67. Mülk suresi. Bul süreni 7 jolu okuyan adam bardık balelerden aman bolat. Al emi bul süreni gün sayın okuyan adam kabir azabından alыс bolat. 68. Kalam suresi. Kim bul süreni 10 jolu okusa, muhtajlığı kamsızdalat. Oşonday ele al adam ar kanday jaman közlerden oğlak bolat. 69. Hakkat suresi. Bul süreni okuyan adam düşmanlardan jamandığından alыс bolat. 70. Mariş suresi. Kim bul süreni 10 jolu okusa, kıyamat korkunuçынан aman bolat. 71. Nuh suresi. Kimde-kim bul süreni bir jolu okusa, kas düşmanı çok bolat. 72. Jin suresi. Bul süreni kim 7 jolu okusa, jinlerдің ar kanday jamandığından alыс bolat. 73. Muzammil suresi. Bul süreni korkup kalgan balağı okusa, jüregi öz kalıbına kelip, eş nerseden korkpay kalat. 74. Muddessir suresi. Bul süreni daima okup жүрген adam şeytandın jamandıklarından alыс bolat. 75. Kıyamat suresi. Bul süreni kim ar daima okup жүрse, kıyamat korkunuçынан oğlak bolat. 76. Dahr insan suresi. Kim bul süreni 7 jolu okusa, jamandıklardan bağırından alыс bolat. 77. Mursalat suresi. Bul süreni daima okup жүрген adam жалған jalalardan aman bolat. 78. Naba suresi. Kim bul süreni asır namazından keyin okusa, kabırı nurlu bolat. 79. Naziyat suresi. Kim bul süreni daima okup жүрse, köz jumarda canı oңой alınat. 80. Abasa suresi. Kim bul süreni kandaydır bir muhtajlığı üçün okusa, Allah Taala'nın ruhsatı menen oşol muhtajlığı orundalat. 81. Takvir suresi. Bul süreni okuyan adam bütünдөй jandı jansыздың алдында сүрдүү көрүнүp, sözü ötümdü bolat. 82. İnfitar suresi. Kim bul süreni daima okup жүрse, Allah Taala ağa çın жүрөктөн toba kılganды nasip kılat. 83. Mutaffifin suresi. Bul süreni kim 7 jolu okusa, sodası berekeli bolup, kireşesi köbeyet. 84. İnşikak suresi. Kimde-kim bul süreni kagazga жазып, аны suuga ezip, төрөй турган жубайына ичирсе, толгоосу жеңил болот. Ошондой эле төрөй турган наристеси ыймандуу, жакшы адамдардан болот. 85. Buruç suresi. Bul süreni kim 21 jolu okusa, düşmandardın jamandığından alыс bolot. 86. Tarik suresi. Kim bul süreni 3 jolu okusa, jinlerдің jamandığından alыс bolot. 87. Ala suresi. Kimde-kim bul süreni kagazga жазып, аны бакчасына илип койсо, ал бакчага эч качан зыян келбейт. 88. Гошия suresi. Kimde-kim bul süreni bel je tiş orusu üçün okusa, Allah'tın ruhsatı menen bul orulardan ayıgıp ketet. 89. Fajr suresi. Bul süreni okuyan adam ululardın karından alыс bolat. 90. Balat suresi. Bul süreni kim okusa, bardık orulardan alыс bolat. 91. Şams suresi. Bul süreni kim 21 jolu okusa, ar kanday korkunuşlardan oğlak bolat. 92. Layl suresi. Bul süreni 7 jolu okuyan adamdı eç kim talap tonay albayt. 93. Duha suresi. Kim bul süreni 41 jolu okusa, uğurdalgan buyumu kaytarılat. 94. İnşirah suresi. Kim bul süreni 7 jolu okusa,
буюм тайымдары берекелүү болот. 95. Тин сүрөсү. Ким бул сүрөнү 71 жолу окуса, улуулардын көңүлүнөн түнөк табат. 96. Алак сүрөсү. Ким бул сүрөнү чоңдордун алдына бараарда окуса, бардык иштери жөнгө салынат. 97. Кадыр сүрөсү. Бул сүрөнү Рамазан айында дал ошол Кадыр түнү окуган адам түшүндө Азирети Мухаммад пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам. 98. Байына сүрөсү. Бул сүрөнү ким окуса, душмандардын жамандыктарынан оолак болот. 99. Зилзала сүрөсү. Бул сүрөнү окуган адамдын душманы эмне кылар айласын таппай калат. 100. Адият сүрөсү. Бул сүрөнү дайыма окуп жүргөн адам көз тийүүдөн алыс болот. 101. Кория сүрөсү. Ким бул сүрөнү эки адамды жараштыруу үчүн окуса, Аллахтын уруксаты менен алар ынтымакка келишет. 102. Текесур сүрөсү. Ким бул сүрөнү дайыма окуса, кабыр азабынан алыс болот. 103. Асыр сүрөсү. Бул сүрөнү ким 70 жолу окуса, көйгөйүнүн баары чечилет. 104. Хумаза сүрөсү. Бул сүрөнү ким 21 жолу окуса, ниети жаман адамдардын жамандыгынан алыс болот. 105. Фил сүрөсү. Бул сүрөнү ким шам намазынан кийин 250 жолу окуса, кас душмандары жок болот. 106. Курайш сүрөсү. Ким бул сүрөнү 7 жолу окуса, корккон адамынын ар кандай жамандыктарынан алыс болот. 107. Маун сүрөсү. Ким бул сүрөнү жаш балага 41 жолу окуса, Аллах Таала ал баланы ар кандай кырсык апааттардан сактайт. 108. Каусар сүрөсү. Ким бул сүрөнү 1000 жолу окуса, Аллах Таала ага акыретке барганда Каусар суусунан даам сыздырат. Ал эми Каусар суусунан даам сызган адам экинчи сууга чаңкабайт. 109. Кафирун сүрөсү. Ким бул сүрөнү күн сайын 3 жолу окуса, Аллах Таала өмүр бою анын жүрөгүндөгү ыйманын бекем сактайт. 110. Наср сүрөсү. Бул сүрөнү ким 3 жолу окуса, Аллах Таала анын ыйманын шайтандын ар кандай азгырыктарынан аман сактайт. 111. Таббат сүрөсү. Ким бул сүрөнү 1000 жолу окуса, кас душмандары жок болот. 112. Ихлас сүрөсү. Жөн жерден камалып кеткен адам үчүн күн сайын 1000 жолу окулса, Аллахтын уруксаты менен көптөн күткөн тилек жүзөгө ашат. 113. Фалак сүрөсү. Ким намаздан кийин 3 жолу окуса, Аллах Таала аны асман жерден келе турган ар кандай кырсык балелерден алыс кылат. 114. Нас сүрөсү. Ким бул сүрөнү парыз намаздардан кийин окуса, бардык жамандыктардан оолак болот. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Экро Медиа каналыбызга катталыңыздар.